Мына жакында эле бир кыз Инстаграмдан жазыптыр. Сизди жашаганмын ошол комнатада дагы убактылуу. Мен сизди азыр ошол комнатада жашаган эже деп элестете албайм депчи. Өзүң үй алып жашагандагы бир сонун бир мезгилдерди башкаларга да тартуулайын дедим да. Баары эле жыргап кеткен жок да, ушул орто жеринде кыйынчылык болду дегендей. Адамды ушунчалык капа кылган комментариялар болду. Эмне үчүн мен ушинтип элдерге кызмат кылып, анан аягында бир жаман неме жазышат деп ушундай болуп жүрдү. Негатив жазган адамдар, мен алардын кандай адам экенин түшүнүп калдым да. Эгер өсөм деген адам болсо сөзсүз колдойм мен. Аябай активно иштедим десем болот. Екатеринбург, Москва. Москва. Так. Жаңылык катары ошол башка шаарларда ачабыз. Новосибирде, Красноярск шаарларында пландап атабыз буюрса. Профессионалдуу, официалдуу офис экенин билинип турат. Кайсында бул мына сертификаттар? Алышып иштейбиз. Дальше жөнөсөк, достор. Биякта дагы офис, бирэмесе 2 адам отурат экен. Анан албетте ар бир жумушту объективдүү болбойт да. Сиздер менен Аралаш YouTube каналы, Темиров эле деп, фотограф өзү Темиров, Аралаш YouTube каналга катталыңыздар. Кудай буйрса, алдыда Екатеринбург шаарында көптөгөн видеороликтерди сиздерге тартууланга аракет кылабыз. По всей России. Даже по всей России, да? Ийгилик каалайбыз. Екатеринбург шаарында ар бир мекендешибизге үй алып берсин. Сага да алып берсин. Эмгек, кыйынчылык жана жетишкендик. Бүгүн ушул жөнүндө сөз кылмакчыбыз. Темиров YouTube каналы, аты жөнүм Дастан Курманбеков. Эл билсин рубрикасы. Барыңыздарга assalamu алейкум. Бүгүнкү кылатуучу маегибиз KG недвижимость агентствосы жөнүндө болмокчу. Мындан 5 жыл мурун KG недвижимость агентствосы Екатеринбург шаарында ачылган. Биздин Екатеринбург шаарындагы мекендештерибизге канчаларына үйлөрдү алып берди, канчалаган мекендештерибизди кубандырды. Ошол KG недвижимость агентствосунун башкы директору Нармата Самара эжекебиздин бүгүн кеңсесине келип отурабыз. Самара эже, кандайсыз? Жакшы, рахмат. Өзүңөр кандайсыңар? Жакшы, өзүбүз жакшы. Келип алдык аман-эсен. Самара эже, сизге келгенибиздин себеби мына сизди акыркы учурларда көп деле көрбөй калдык. Ар бир шаарларда жүрүп атасыз. Ошого бүгүн кененирээк маалымат алуу үчүн сизге келип отурабыз. Себеп дегенде бүгүнкү темабыз эмгек жана жетишкендик деген теманы козгогубуз келип турат. Себеп дегенде баарыбыз талаа жеринде иштеп жүрөбүз. Канткенде ушул өрөгөнгө жеттиңиз деген сыяктуу суроолор менен бүгүн маек куралы. Өзүбүзчө биздин мекендештердин кээ бирлерине кызык болуп аткан болуш керек. Өзүбүзчө бир кыска маалымат, кайсы жерде өсүп чоңойгонсуз, ошол жөнүндө баштасак. Амансыздарбы мекендештер? Мен Өзгөн районунда, Заргер айылында туулуп өскөнмүн. Тунук булактан суу ичип, жаштык, балалык учурум ошол жакта өткөн. Азыркы учурда Екатеринбург шаарында мекендештерге кызмат кылып келебиз 5 жылдан бери. Ар кандай кыйынчылыктар болду. Азыркы учурда буюрса жакшы кызмат көрсөтүп жатабыз мекендештерге. Жакшы. Мисалы, сизди биз риэлтор деп беребиз. Канча жылдан бери риэлторлук кызматты аркалап келип, опыт топтоп, ушундай кеңселерди ачып иштетип атасыз. Эми ушул жөнүндө бир кененирээк маалымат айта кетсеңиз, бул KG недвижимость агентствосын ачыш үчүн кандай ой, ушул ачыш үчүн кандай мисалы бирөөгө түрткү болуш керек го? Ошол кантип түрткү болуп калды, кантип ушул нерселерди ачып калдыңыз, кантип жетишип калдыңыз, ошол жөнүндө айта кетсеңиз. Мен баягы будан алдында айтып келгемин. Үй маселеси биз үчүн аябай бир көйгөй болгон да учурунда. Үй жок, көп жылдар бою жашадык. Квартирадан квартирага көчүп, квартира снимать этсең эле көчтөйт, анан көчүшкө туура келет. Ошол учурда мен мынтип ойлочумун да, ушу мага бир кичинекей бир комнатам болсо, ошол жерде балдар менен прописный болсом деген ушундай бир убакыттар болгон, учурлар болгон. Себеби бирөөгө мени пропискага коюп берчи балдарым менен деп 4 балаң менен эч ким деле коюп бербейт, 3 балаң менен. Анан ошондой бир учурлар болгон. Анан өзүмө комната сатып алгам Екатеринбург шаарынан.
бардыгы билет. Мына жакында эле бир кыз Инстаграмдан жазыптыр. Сизди жашаганмын ошол комнатада дагы убактылуу. Мен сизди азыр ошол комнатада жашаган эже деп элестете албайм депчи. Ошол сыяктуу ошол комнатаны сатып алдым. Андан кийин аны төлөп бүткөндөн кийин чоңойтуп башка квартираларды сатып алдым. Ошондой эле сыяктуу баягы менин ушул агентствону ачып калышыма себеп болгон бул өзүмдүн баягы башыман өткөргөн кыйынчылыкты, жашоону, анан өзүң үй алып жашагандагы бир сонун бир мезгилдерди башкаларга да тартуулайын дедим да. Биринчи, конечно, жакындарыма айтып, квартира снимать этпей, сатып алсаңар болот, мен мындай кылып жолун көрсөтөм, мен мындай кылып алып берем дегендейчи. Анан ошентип башталды. Жакындарыма алып бердим, андан кийин туугандарга, досторго, ошо менен ошол агентство ачылды. Тагыраагы бул Cage недвижимость агентствосы ачылганда так канча жыл болду? 5 жыл болот февралда. 5 жылда. 5 жылда мисалы акы башкы 3 жыл Екатеринбург шаарында кызмат кылдыңыздар. Азыркы тапта канча шаарда ошо Cage недвижимость агентствосунун кеңселери бар? Москва шаарында, Санкт-Петербург шаарында бар. Буюрса дагы башка шаарлардан ачабыз быйыл. Быйылкы жетишкендиктер буюрса Москвада жана Санкт-Петербург шаарында эң жакшы. Эми суроого кезек берсек, мына Cage недвижимость агентствосын ачтыңыз, 5 жыл болуптур. Бул адам 5 жылда көп нерсе болуп кетет да. Эми баары эле жыргап кеткен жок да, ушул орто жеринде кыйынчылык болду дегендей, анан жаман сөздөр болот, жакшы сөздөр болот. Ошолорго токтоло кетсеңиз, кандай кыйынчылыктар болду? Туугандар тараптан да болду, кандай бир кыйынчылыгын айтсаңыз? Кыйынчылыктар аябай көп болду. Баягы түшүнбөстүктөр деп айтсам болот. Анан баягы адамды ушунчалык капа кылган комментариялар болду. Чындыгында биринчи убактарда ыйлаган күндөрүм болду. Жок, буну таштайм деген күндөрүм да болду. Мен башка сферада дагы өзүмдүн ордумду таап, өзүм жакшы эмгек кыла алам. Эмне үчүн мен ушинтип элдерге кызмат кылып, анан аягында бир жаман неме жазышат деп ушундай болуп жүрдү. Бирок азыркы учурда андайларга такыр көңүл бөлбөйм. Себеби кандай десем, негатив жазган адамдар, мен алардын кандай адам экенин түшүнүп калдым да. Кандай адамдар гана негатив жаза алат. Мисалы, иш алып барган, бир жумуш жасаган адам бирөөнүн жасап аткан эмгегин эч качан тебелебейт да. Баалайт. Бул кыйынчылыкка оңой жетип калбаса керек. Мындай болбосо керек депчи. Мындай отуруп алып телефондун артында жазган негативтерге такыр көңүл бөлбөй калдым. Азыр көңүл бөлбөй алдыңыз. Мурун чын жүрөктөн көңүл алып, кыйналып, настроение болгон күндөр болчу экен, Болгон. Эми баягы эл менен иштеш өтө кыйын да. Мындай учурлар иногда биздин да башыбыздан кездешет. Главный сиздин ишиңизге ийгилик, күч-кубат берсин. Рахмат. Мындан 3 жыл мурун тааныштык эле, ошо биздин жаш КВНщиктерге, биздин өсүп жаткан жаштарга да спонсировать этип жардамыңызды берип келесиз. Ага да учурдан пайдаланып ыраазычылык билдирип кетем. Екатеринбург шаар КВНщиктердин атынан, модern кызматкерлердин атынан ушундай жактарга да постоянно жардам берип келесиз. Учурдан пайдаланып ага да ыраазычылык айта кетели. Анан мисалы сиздин кол астыңызда көптөгөн сотрудниктер иштеп кетти. Эми дальнейшем ушул бар профессионалдуу түрдө болуш үчүн алдыга койгон максатыңыз кандай? Мисалы бүгүн офисиңиздерди да көрдүк, аябай чоңоюптур. Сотрудниктер дагы баары жаңыланыптыр. Дальнейшем максатыңыз кандай болот? Ушул Cage недвижимость агентствосы дагы профессионалдуу түрдө өнүгүп өсүү үчүн кандай бир шарттарды коюп атасыз? Мен ар дайым изденип келгенмин буга чейин дагы. Азыркы учурда дагы ушул биздин компания эң бир күчтүү компаниялардын катарын толукташ үчүн колдон келишинче аракет кылып келем. Ушул бизге компанияга кайрылган мекендештер эч кандай бир кыйынчылыктар болбосун. Биз ушул кайрылган кардарлардын жүрөгүн толтура турган кызмат кылалы деп. Ошондой эле сотрудниктерге келе турган болсок, азыркы учурда менин кол астымда иштеп аткан адамдардын күндөн күнгө өсүшү, иш алып баруусу мага аябай мен кубандырат. Себеби акыркы учурларда сделкага барбай калдым. Өздөрү бардыгын аткарып жатышат. Өздөрү буюрса алдыда ушундай бир сотрудниктер иштейм деген болсо, мындай жалындап эл менен иштейм мен,
эл үчүн кызмат кылам деген бир сотрудниктер болсо или ушундай Самара Жен каласында иштейм дегендер болсо сизге кайрылса болобу? Анан ошолордун шарттары кандай? Кайрылса болот. Сөзсүз түрдө адам баласы баягы өсүшкө эгер өсөм деген адам болсо сөзсүз колдойм мен. Мен ушундай бир милдет, менин милдетим, мен быйыл мындай иште иштегенмин, эмдиги жылы мындай иште иштедим деген жаштарды мен аябай колдойм. Көбү ушул учурдан байланып Екатеринбург шаарында мекендештер, жаштар ушундай эл менен иштешем, агентствого Самара Жен каласында иштейм, мен да бир элге бир кандайдыр бир пайдам тийсин дегендер болсо, сөзсүз түрдө Самара Жен офисине келип маектешип, көңүлүңүздөргө бири-бириңерге туура келсе, менимче иштешесиздер деген ойдомун. Эми мисалы караңыз, риэлтор десе эле көпчүлүк чочулайт да. Риэлтор десе чочулайт. Мен деле өз башыман өттү. Баягы биздин көпчүлүк ипотека деген жакшы түшүнүп калдым. Мурун 2-3 жыл мурун мындай түшүнүк жок эле. Ипотека деген эмне эле деген көп түшүнчү эмеспиз. Азыр Кудайга шүгүр баарыбызга интернеттен күчтүү, баарыбыз түшүнүк болуп калды. Баарыбыз эле аракет кылып атабыз. Үй алалы депчи. Анан биздин мени көрүп жаткан мекендештерге, особенно Екатеринбург шаарындагы жерде иштеген баарына үй алуусун каалайм. Но бирок келип эле риэлторго такалат. Бул риэлтор мындай экен, тиги орус риэлтору мындай экен, Самара Жен мындай экен, да бир риэлтор мындай экен деген бир негатив да сөздөр бар да. Ошон үчүн риэлтордон коркпой чочулабаш үчүн мындай кандай жакшы риэлторду тандаса болот? Сразу эки сурооңчу. Риэлтордон эмне үчүн чочулашат? Анан жакшы риэлторду кандай тапса болот? Биринчи бардык нерсени өзүңдөн башташың керек да. Сен өзүң кандай документтин бардыгы такпа. Эгер сенин документтериң бардыгы ордунда, бардыгы жайында болсо, демек сен эч кандай риэлтордон корккондун кереги жок. Сенин ишиң алдыга жылат. Экинчи сурооң, мисалы риэлтор баягы бир риэлтордон болбой калса эле, биздикилердин көңүлү чөгүп кетет да. Мага алып бере алган жок, анан мени мынтип алдап койду дегенчи. Жок, андай жок. Себеби ошол адамдын ситуациясына карап, ошол риэлторлор дагы үй алып бергенге ар дайым аракет кылат. Ар дайым, ар бир кардар үчүн аракет кылат. Бирок ошол эле учурда кээ бир кардардын жумушу алып барып атканда канчалык аракет кылба, болбой калган учурлар дагы болот. Буга эчтеке кыла албайсың. Себеби насип деп коет го, баягы насип кылса, ошон үчүн бизде бир неме болуш керек да. Кудай ушу бизге да эл катары насип кылсын. Биз да эл катары үйлүү болойлу деген бир ар бир үй алам деген адамдын ичинде да бир ушундай жакшы сезим болуш керек. Бул сезимдер, бул чыныгы болуп жүргөн нерсе, ошол сезимдер сөзсүз сени жакшы бир ийгиликке жеткирет. Кантип жакшы риэлторду табыш керек? Жакшы риэлтор эч качан көп нерсе обещать этпейт. Жасайм дейт, иш жүзүндө өзүн көрсөтө алат. Рахмат. Эми Самара Жен, мисалы былтыр 2020 жылда келип бир маектешкенибизде пландаган элес, ушу башка шаарларга офистерди ачсам, ушундай деп ошонуңузга жеттиңиз. Эми ошол 2020 жылдагы жетишкен ийгиликтериңиз жана 2021 жылы жетишкен ийгиликтериңиз кандай болду? 2021 жылы аябай көп ийгиликтерге жетиштим. Көптөгөн мекендештерибизди турак жайлуу кылдым. Андан тышкары аябай активно иштедим десем болот. Өзүмдү аябай жагат. 2021 жылы аябай сонун койгон пландарым, жазган нерселерим бардыгы ишке ашты десем болот. Ишке ашты десеңиз болот. Азыр учурдан байланып сиздин азыр оюңузду башка бургум келип турат. Темадан сырткарда суроолорду берем. Ооба, жок, же болбосо тест жооп берүүгө аракет кылыңыз, Эң эле алгач мен бир нерсени айтсам, бирөөсүн эле тандайсыз, Сүйлөштүкпү? Кеттик анда. Екатеринбург, Москва. Москва. Биз түшүндүк, кеттиңиз. Мейли. Аткарган жумуштарыңызга канааттандыңызбы же жок? Канааттандым. Команда менен иштеген жагабы же өзүнчө иштеген жагабы? Команда менен иштеген жагат. Так эсеп менен айтыңыз. 2021 жылы канча мекендештерибизди үйлүү кылдыңыз? 120 мекендештерибизди. 120. Куттуктайбыз.
Так. Менимче ушул эле болуп калды окшойт. Ой, суроолорго таш жооп берип койдуңуз. Эми эжеге алдыга койгон максаттарыңыз дагы мына бүгүн офисиңиз кеңейтип, чоң офистерди ачыпсыз. Алдыга койгон максаттар кандай болот? Алдыга койгон максаттарым аябай чоң, көп. Максаттарымын эң биринчиси ушул көптөгөн чет өлкөлөрдө саякат кылуу, өзүм жөнүндө айтсам. Адан тышкары жалгыз бой аялдарды колдоо. Ошолорго кандайдыр бир жардам тийсе деген бир ушундай максатым бар. Адан тышкары жаштарды өнүктүрүү, кандайдыр бир ар бир адамдын бир өзгөрүшүнө бир себепкер болгум келет. Жаштарды колдойм. Кандай жумуш кылбасын колдойм. Косметика сатпасын, башка нерсе, ошол адам ошону жасап атабы демек, ал адамдын алдыда көптөгөн ийгиликтерге жетишине көзүм жетет. Башка шаарларда офис ачабыз буюрса. Өзүңүздүн сфераңыз боюнча мына азыр Москвада, Санкт-Петербургда, Екатеринбургда 3 жерде офисиңиздер бар. Өзүңүздөрдүн сфера боюнча бир жаңылануу болобу? Жаңылануу болот. Быйыл аябай көп жаңылануулар болот. Ишке ашкандан кийин айтайынбы, же азырынча айта берейинби? Бир жаңылык катары ошол башка шаарларда ачабыз. Новосибирде, Красноярск шаарларында пландап атабыз буюрса. Значит, Россиянын кайсы любой булуң бурчунда жашаган мекендештерибиз эгерде үй алам десе, коркпой өтпөстөн сизге байланыша берсе болот. Болот. Көчөбү, Инстаграмдамы бир жерден көрүп, Инстаграмдан көрүп, Ханты-Мансийский округтан үй алды дедиби, же ошолор бияктан келип үй алдыбы? Алар ошол жактан алды. Бирок сделкасына Екатеринбургка келип өткөрүп кетишти. Саткандар дагы, алгандар дагы. Ханты-Мансийский округунан үйдү алды, бирок сделка Екатеринбург шаарында болду. Эң жакшы. Значит, биздин Россиянын любой булуң бурчунан келип, урматтуу мекендештер, Самара эжегибизге кайрылып, үй ала берсеңиздер болот экен, Эң жакшы. Эми анан Самара эже өзүңүз жөнүндө айта кете турган болсок, мына KG недвижимость агентствосунда 5 жыл болуптур ачканыбызда. KG недвижимость агентствосун ачкан Самара эже, ачканга чейинки Самара эже кандай болгон? Эми ушул кутаптагы Самара эже. Экөөнүн бир айырмачылыгы барбы? Өзүңүз жөнүндө ошону сүрөттөп бере аласызбы? Ооба, сүрөттөп бере алам. Сонун дагы тактап коеюн. KG недвижимость агентствосун ачканга чейинки Самара эже кандай болчу? Ачып, арадан 5 жыл убакыт өттү, көптөгөн жетишкендиктерге жетишти. Ошондон кийинки Самара кандай? Ачканга чейинкини айтайын биринчи. Ачканга чейин деле ушундай жөнөкөй. Бирок ушунчалык баягы адамдын ичинде баягы сени тынчтандырбайт го бир немечи ичиңде. Мен ушу бир документтерге связан эле ушундай көп неме кылчумун да. Документтерге ушу жакын болчумун. Накладнойлордо эми башка сферада да иштеп калдым. 6 жыл иштептирмин. Ошондо да накладнойлорду карап, ушул тактап, бир жаңыланууну аябай каалачумун да. Издене берчүмүн. Өзүмдү иш таба албачумун. Мен кандай жумуш кылсам ушул баягы өзүм каалаган, өзүмдүн жүрөгүмөн неме кылган деп. Бирок ошол учурда деле өзүм жумушумду жакшы көрчүмүн, так аткарчумун. Бирок издене берчүмүн да дагы делечи, эч неме кылбай. Анан бир окуяны айтып берейин, ошого чейин окуяны айтып берейин. Бир тренингке барып калдык. Анан ошо бир аял чыгып, мен өзүм каалаган жерден 2 бөлмөлүү квартира алдым. Ушул компанияда иштеп деп айтканда, мен ошол адамга жанымда шерик кызым бар болчу. Ал айтат неме. Эми квартирасын айтпай эле койбойбу деп. Ал айтып атпайбы анан кийин. Эми квартирасын ушинтип алган адамды айтпайсыңбы деп мен айтып атпаймынбы? Ушуну алган адамды айтсаң, ушуну алыш үчүн канчалаган мээнет кылды бул адам депчи. Анан бирок ошол жерде отуруп менин 2 бөлмөлүү квартирам болбосо керек деп ушундай болгом да мен өзүм отурупчу. Андай болушу мүмкүн эмес, ага деген канчалаган миллион деген акчалар керек депчи. Бирок канча жылдар өтүп, мен өзүмдүн дагы ошол аял мактануу менен айткан сезимдер менде да болду. Бул ошол мен мурдагы Самара жөнүндө. Азыркы жөнүндө болсо баягы ошол учурда кыялданып, жакшы чоң квартирада жашаганды,
өзүмдүн жеке комнатам болгону, ушу баягы өзүм эле кыялданган нерселердин баардыгы, башка өлкөлөргө баруу максаттарым болчу. Ошолордун баардыгын ишке ашыра алдым. Бирок азыр деле мурдагыдай элемин, эч кандай өзгөргөн жокмун. Бирок адамдарга туура мамиле кылганды үйрөндүм десем болот. Мурдагыдай эле ой десе эле болуптур деп андай жок азыр. Аябай чоң өзгөрүүлөр болду менин жашоомдо. Ошон үчүн азыр деле ошондой мурдагыдай эле изденип, дагы деле жакшы ийгиликтерди жаратайын деп аракет кылып келем. Азыр бул азыркы иштеп аткан жумушум, бул өзүмдү тапкан жокмун. Таба элекмин өзүмдү. Дагы деле өзүмдү таба элекмин. Билбейм, негедир дагы деле мен кайсыл ушул бир кандай десем экен. Мен башка жерде өзүмдү тапсам керек деп ойлой берем да. Башка бир немеде. Сферада. Так, мурунку Самара жөнөкөй болчу дейсиз, бирок изденчээк болчу экенсиз. Азыр айтып атасыз, жетиштим, ушуларды кыялданчы, ошолорго жеттим дейсиз. Бирок азыр айтып атасыз, бирок өзүм ордумду көрө элекмин дейсиз. Значит, менин анализим боюнча мурунку эле бойдон экенсиз. Себеп дегенде азыр дагы айтып атасыз, мен өз ордумду таба элекмин деп. Себеп дегенде сиз изденген инсан экенсиз. Ошол ар дайым адам баласы изденсе, ошонун аягында бир нерсеге жетет да. Ар дайым изденип жүрө бериңиз, ишиңизге ийгилик. Биз ар дайым келгенде ушинтип эшиңизди ачып, күлүп жайнап тосуп аласыз. Ушундай жүзүңүздү жазбаңыз. Эл үчүн, жер үчүн кызмат кылып жүрө бериңиз. Рахмат. Анан урматтуу мекендештер, урматтуу жердештер, кимде ким үй алам деген болсо, дагы бир айтып коем, Самара эжекебизге кайрылыңыздар. Видеонун аягына адреси, номерлери жазылат. Самара эжекебиздин өзүнөн кененирээк маалыматтарды алсаңар болот. Сиздер менен биз Темуров YouTube каналы болду. Жана ошондой эле эфирибиздин аягында Самара эжеке сизге эркин микрофон. Дагы деле үй алгыла деп айта берип элдерди жадап жүрбөйүн. Эң эле башкысы өзүңүздөр койгон максатыңыздар ишке ашсын деп тилектеймин. Быйылкы жылы кандай план кылган болсоңуздар, ошол планыңыздар ишке ашсын. Жана ошондой эле биздин компаниядан үй алгандар эртерээк аман-эсен кутулуп, дагы жаңы домдордон үй алсын. Дагы ошондой эле жаштарга кайрылып кетем. Өзгөрүүнү аракетиңиздерди, азыркы жасап аткан жумушуңуздарга аябай ийгиликтерди каалайм. Мен көп жаштар менен айрыкча көп сүйлөшүп калам. Мындай жумушту кылып атам, ушунун кандай болот экен? Сонун болот. Болгону эмгекти туура кылыш керек. Убакытты туура пайдаланышыбыз керек. Айтабыз го, ой, быйыл анча жыл эмес, быйылкы жыл анча болбойт. Кийинки жылы алам деп, кийинки калтырбаш керек. Кийинки жылы андан да балким болбой калышы да мүмкүн. Ошон үчүн ар бир нерсени өз убагында жасаганга адат кылып, үйрөнүп, жакшы иштейли. Эң жакшы айткан калуу тилектерим баары кабыл болсун. Дагы бир сонун эсимен чыгып кетиптир. Барган сайын мен карап атсам, эжеге барган сайын үйлөрдүн баалары кымбаттап жатат да. Анан сиздин анализиңиз боюнча, мына 5 жылдан бери иштеп атасыз, сиздин анализиңизде 2022 жыл үйлөр дагы кымбаттайбы? Ооба, үйлөр аябай кымбаттайт. Недвижимость эч качан арзандабайт. Баалары жылдан жылга өсөт. Өсө берет. Ооба, өсөт. Айрыкча быйыл аябай кымбаттайт деген ушундай неме бар. Ошон үчүн урматтуу мекендештер, мисалы быйылкы боло турган ишти эмне жылга калтырбайлы. Себеп дегенде, мисалы жеке өзүмдү ала турган болсом, Россияга 2 жыл иштеп кетем деп келгем. Артты кылчайып карасам 11 жыл болуптур. 11 жылда мен квартплатаны действительно качан берип койдум, айына 8 миңден эсептегенде деле. Анан семейный болсоң дагы комната аласың 20 миңден. Эсептеп көрсөң 10 жылда мисалы миллион, 1,5 миллион ураны берип коюпбуз. Ошондуктан урматтуу мекендештер, жердештер, биздин орус туугандарга квартплатаны төгө бербестен өзүңүздөргө, үйүңүздөргө төгүңүздөр деп сунуштайм. KG недвижимость ипотекага үй алсаңыздар болот. Андыктан Самара эжекке кайрылыңыздар. Дагы сиздер менен амандашып турабыз. Жакшалла. Мына достор, KG недвижимость агентствосуна былтыр, даже 2 жыл мурун келгенимде офисте кичинекей офис эле.
Быйыл офис вообще чоңоюп кетти. Башың айланат. Эң эле алгач мына общий биздин Самара эжекебиздин өзү клиенттермен чогуу сүйлөшө турган кеңсесин көргөзөдү. Мына бул общий сүйлөшө турган офис. Кенен каалагандай кененчен басып жүрсөң болот. Анан любой офиске киргенде достор, мекендештер профессионалдуу, официалдуу офис экенин билинип турат. Кайсында? Бул мына сертификаттар. Дальше кете турган болсок, кийинки комнатасында бул жерде азыр офисте ачылганда бир эле ай убакыт болуптур. Бул жерде фотосессия кылабыз дейт, ичин жазап, каалагандай келип, клиенттер деле өздөрү деле сүрөткө түшүп, жанагы суроо жооп, жана башка конкурстар бар, ушул жерден кылабыз деген ой максаттар бар экен. Максаттарына жетсин. Анан бул жерде көзүм түшүп калды Айнара дейт. Самара эжекебиз биздин Екатеринбург шаарындагы маданият кызматкерлери, КВНщиктерге аябай салымы тийген, спонсирует этип ар бир концерттерине салымы тийген. Ошолордун арасынан Айнара деген КВНщик кызыбыз, журналист кызыбыз жагып калып жумушка алган экен. Анын да сертификаты турат. Биздин Самара эжекебиздин өзүнүн сертификаты, иштерине ийгилик. Бияка келе турган болсок, Самара эжекебиздин жумушчулары. Муну жалгыз өзү эле иштечү эле Самара эжекебиз, азыр жумушчулардан бери алыптыр. Биякта бир офис бар экен, жетпей жатса, бул жактан дагы принимать этип, кабыл алышып иштей беришет. Дальше жөнөсөк, достор, биякта дагы офис, бир эмеси 2 адам отурат экен. Жакшы, тартынбастан 5-15 адам келе берсең болот. Бул жакта дагы офиси бар экен, кенен аябай таза, уютный. Анан албетте ар бир жумушчу обедсиз болбойт да. Обед иче турган кухнясы дагы бар экен. Курсактык ишти кыла беришет экен да. Мына достор, сиздер менен Аралаш YouTube каналы, Темиров эле деп, фотограф өзү Темиров, Аралаш YouTube каналга катталыңыздар. Кудай буйрса, алдыда Екатеринбург шаарында көптөгөн видеороликтерди сиздерге тартууланга аракет кылабыз. По всей России. Даже по всей России, да. Мен бирок Екатеринбургтан чыкпайм. Ал эми Темиров фотограф любой жака даяр, элибизде жерибизде тынччылык болсун. Ал эми недвижимость компаниясына эмне ийгилик кылабыз. Екатеринбург шаарында ар бир мекендешибизге үй алып берсин. Сага алып берсин. Всё. Операторга да үй алып берсин.